Биздин каныбыздын ичинде бизге тамак ташыган эритроцит деген клеткалар бар экен. Алар биз жегендин баарын ошол эритроциттердин ичине кирет экен тамактар. Белок киреби, углевод киреби, май киреби, микроэлемент киреби, мендель айтсын бүт микроэлементи, гормондор киреби. Биз жегендин бардыгын, бизге сиңгендин бардыгын бизге жеткириш үчүн кандын ичиндеги эритроциттер сонун кызмат аткарат экен. Андан тышкары Кудай Таалам айтып атпаймынбы, бизге бул адамзат ар нерсени жей берет, буга мен коргогуч берип коеюн деп оозубуздан баштап туруп атпаймынбы. Кандын ичине да коргогуч берип койгон да. Мунун атын лейкоцит дейт. Лейкоцит мен айтып коем, бул военныйлар деп коем да. Себеби кандын ичине кирген микробдорду чуркап барып тутуп, ошолорду жеп, фагоцистоз коет. Ошолор өзүнүн ичине киргизип, эритип жок кылып берет да. Лейкоцитти ушунчалык сонун жаратып коюптур Кудай Таалам. Анын иммунитет ошол лейкоцитке байланыштуу болот да. Адамдын иммунитети деген сөз, иммунитет деген бир сөз менен түшүнүп калгыла, бул силердин ооруга каршы турууңар. Демек иммунитетке лейкоцит жооп берет экен. Андан тышкары кандын ичинде дагы бир тромбоцит деген бар. Бул биздин эгер сиз колуңузду кесип алган болсоңуз, ошол жерге чуркап барып, ошол жерди бүтөп, канды токтотуп бере турган дагы бир клетка тромбоцит экен. Мына ушулар сонун мындай таза суунун кандын ичинин суусун плазма деп коет. Ошо суунун ичинде булар үчөө сонун айланып, кенен жүрүш керек экен да. Бирок бир күнү бизге микроб кирди, мисалы микроб мисалы ангина болуп калды, бир микроб кирди, бактерия кирди. Анан ал ошол кандын ичине киргенден кийин, кан тамырдын ичине киргенден кийин ал кайсы тамакты жейт? Эритроциттин ичиндеги тамакты жейт. Бизге кирген микроорганизмдер, грибки киреби, башкасы киреби, булар эритроциттин ичинде тамакты жешет. Анан каяка өздөрүнүн немесин чыгарат, заңдарын чыгарат, кандын ичине чыгарат. Демек, кандын ичи булганды. Жеп калышат, Жеп өлүп калышат. Мына өлгөнү дагы бул бизге арам, бизге мусор да. Булардын заңдары, булардын өздөрүнүн өлгөндөрү, кан формен элементтер жана плазмадан турат деп коет. Формен элементтер ушул эритроцит, лейкоцит, ушул клеткалар. Плазма бул суудан турат да. Суусу коюланып кеткенде кан коюланты деп айтылат да. Эми коюланып кетишине көп нерсе себепкер болот. Бул ошол эритроциттер өлүп калса алар мусор, лейкоциттер өлүп калса алар мусор. Ошонун ичинде жашаган 5 микроорганизм жашаса, алар өздөрүнүн керексиз нерселерди чыгарса, ошол жерде жашаса, алар өлсө, ушунун баары кандын коюланышына алып келет да. Анан биз ойлойбуз, мен каным коюланып калыптыр, бир капельница алып алсам деп деген түшүнүк болуп калат да. Мен бир капельница алып алайынчы, ушу менин каным суюлуп калсын деп. Жок, бул нерсени кетириш үчүн көп нерсени аткарыш керек. Мына биринчиден ушу суу ичиш керек адам. Күнүгө адамдын нормасы 1 килограммга 30 миллилитр суу эсептелинет. Мисалы, сиз 70 кило болгон болсоңуз, 30га көбөйтсөк 2 литр 100 миллилитр болуп саналат. Ушул 2 литр 100 миллилитрди сиз бир күн кечке, күндүзү эртең мененки саат 8ден кечки саат 6га чейин ичип бүтүшүңүз керек. Эми кээ биркилер айтат, мен дейт, мындай 200 грамм сууну алып келип алып турам, ошону кылкылдатып иче албай атам дейт да. Албетте, сиз эч качан муздак сууну иче албайсыз. Суунун да өзүнүн секрети бар. Сууну сөзсүз түрдө ысытыш керек. Биздин температурабыз 37 градус болгон үчүн биз сууну 40-50 градуска чейин ысытышыбыз керек. Себеби ашказаныбыз 37 градус болуп турбайбы? Анан кийин сиз 18 градус холодильниктен муздакты берип койдуңуз. Ашказан жыйрылат, муздак келгенде чочуп, мышцалары жыйрылат. Анан ашказандан кийин могу жерде сфинктер деп коет. Мен кыргыздарга дарбаза деп койгом. Ашказандан кийин ичеги өткөн экөөнүн ортосунда дарбаза болот. Ал дарбаза ачылбай коет. Мул суу ысыганга чейин. Ашказан аны ысытам деп муздак түшкөндө, ал жыйрылганда муздайт, ашказандын артында сол бөйрөк жайгашат. Демек биз сол бөйрөккө зыян берет экенбиз дагы, анан ошондон бөйрөк оорулары келип чыгат экен. Демек, канды суюлтам деп сиз муздак суу ичпестен, сиз сөзсүз түрдө сууну ысытып ичишиңиз керек. Кайнатып койсоңуз дагы анын структурасы бузулуп, ал клеткаларга жетпей калат. Ошон үчүн чала кайнатылган сууну
2 литр 100 миллилитр 70 килограммдагы адам кантип ичет экен? Эртең менен ач карынга 200 грамм 300 грамм жуттуңуз. Түштү ач карынга жуттуңуз. Кечинде ач карынга 600 миллилитр кетти тамактын алдынан. А 1,5 литр бул 1,5 литрлик термостан 3. Ошо термоска куюп алып эле, ошо мына ууртап коюп, дагы жумушуңузду кылып, дагы келип ууртап, ушинтип ууртап гана 1,5 литрди ууртап гана бүтүрсөңүз, сиздин каныңыз ошондон тазаланып баштайт. Уктаганыңыз да жакшы болуп баштайт. Басканыңыз, акыл эстер, эртең турганыңыз, суу ичип гана канды тазалай алабыз. Кандын коюлугу мен башында айткан биздин натуралдык 2 аптекабыз өт менен уйку безге байланыштуу болот. Демек ушул 2 орган жакшы куюп туруш керек экен. 3 маал тамак ичип, 3 маал тең булар куюп туруш керек экен. Бирок булар качан куйбай калат экен? Булар биз стресс алганда, биз кыжаат болгондо, булар булчуңдан жаралган үчүн булар минтип катып калат экен дагы, ошол боюнча аз куюп берип калат экен да бизгечи. Ошон үчүн мен көп отурган адамдар болобу, отуруп иштеген адамдарбы, туруп иштеген адамдарбы сөзсүз түрдө ар бир 2 саатта эңкейип, болбосо оң кабыргаңыздын астын колуңуз менен түртүп, мына бул кабырга болсо, ошо кабырганын астында өт менен уйку безди түртүп, алар кыймылда иште деп жардам беришибиз керек. Мен аны сурап алатам, Ооба, оң кабырганын астына колду киргизип, мына ушуну түртүп, сиз даже суу ичсеңиз дагы, мына биринчи түртүп, аяб өтүм чык, мен азыр суу ичем, же мен азыр завтрак ичем, мен азыр обед ичем, сен мага жардам беришиң керек, мен эртең менен бир нерсе кыжаат болуп калдым эле, сен минтип туруп калган турбайсыңбы деп биз ага жардам беришибиз керек. Мына ошондо дагы кан суюк болот, кан коюу. Коюу эмне? Тамак сиңбей калса, ал сиңбеген тамактар дагы кандын ичине канды коюлтуп салат.